Бул негизги бул мыйзамдын максаты шаардын ичиндеги пробкаларды жоюу да, Ооба. Азыр мына бул мыйзамды кабыл алсак, парковкаларга койгон машиналарды акчасын төлөтөсүңөр, туурабы? Төлөбөй койсо штраф сразу. Аларды кантип көзөмөлдөйсүңөр, кантип штрафтарды кантип жазасыздар? Бул жерде биздин өзүбүздүн Бишкек шаарынын парковка жана стоянкалар боюнча муниципалдык ишканабыз бар. Ошонун кызматкерлери азыркы учурда 192 кызматкер иштеп атат. Эгер мыйзам күчүнө кирсе, буюрса биздин штатыбызды көбөйтүп туруп жөнгө салабыз. Канча штраф саласыздар? Жеке жактарга 1000 сом дедик, юридикалык жактарга 5000 сомду көрсөтүп атабыз. Ал механизмин иштеп чыккансыңарбы, акчасын кантип төлөйт экен? Ооба. Мына парковкага келип, айдоочу машинасын токтотту дагы, кантип төлөйт ал төлөгөндө? Мыйзам күчүнө киргенден кийин буюрса ошол жанагы биз айтып атабыз, учурда инвесторлор деле бар, азыркы учурда келип аткан. Ошол атайын парковкаларга баягы электрондук бардыгыңыздар эле билесиздер, чет өлкөдө баарында практикада колдонулуп атпайбы? Ошондой кылып эле төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Штрафы 1000 сом. 1000 сом. Бир төлөбөй кеткен, Ооба. Бир экинчи неме боюнча многу ЦУМ, Дордой, Ош базар, Аламүдүн, Комфорт, Орто Сай базарларында парковкага койгонго мүмкүн эмес, кардарларга мүмкүн эмес. Туура. Себеби ал жерде парковкаларды ошол жерде иштеген ишкерлер эртең менен барып саат 9-да барып машиналарын коюп алышат дагы, кардарлардын машинасын коеюн десе мүмкүнчүлүк жок. Туурабы? Ушуга эмне үчүн сиздер мисалы үчүн саатына 200 сомдон кылып, же 100 сомдон кылып киргизбейсиңер тариф? Мисалы үчүн, бу жерде азыр мисалы үчүн Сумда парковкасын 100 сомдон кылып койсоңор саатына, ал жерге ошо ишкер машинасын айдап келип койгон, ага невыгодно болуп калмакта. Кечке машинасы эртең менен саат 10-да жумушка келет, кечки саат 10-11ге чейин иштейт да, Сумдачы 12 саат иштейт. 12 саатта 1200 сом чыгат эле дагы, ал киши машинасын айдап келбейт эле, такси менен келет болчу да, же болбосо жанакы маршрутка менен, автобус менен келмек да. Ушундай иш-чараларды эмнеге өткөрбөйсүңөр? Ушундай кылып тарифтерди бекитип, стоянкаларды ушундай платный кылбайсыңдар? Абдан жакшы сунуш айтып атасыз, Арсланбек Абдыкаимович. Маселе биздин жогорку биздин өзүбүздүн шаардык кеңештин депутаттарынын токтому менен бекитилген 25 сом деп көрсөтүлгөн эле. Азыр мынакей буюрса мыйзам күчүнө киргенден кийин анан ушул мыйзамды кайрадан мыйзам негизинде ошону жолго салып алалы деп атабыз. Жок, 25 сом аларга выгодно да. 25 сомдон 250 сом, такси менен келип кетсе 300 сом болот. Андан көрө машинасын алып келип коюп, пробканы жасап коюшат, пробка создавать этип коюп жүргөн оңой да аларгачы. Андан көрө 1000 сом, 2000 сом кылып койбой, 100 сом, 200 сом саатына. Дордой базарга барсаңыз, ошол жерде парковка бардыгы ошол жерде иштегендердин машинасы турат. Кардарлар ал жерге кое албайт. Кардарлар Дордойду 2 айланып, чекелерге коюп, анан өздөрү пешком басып келет. Ушул жерлерди платный кылып койбойсуз, ага эмне кыйынчылыгы бар дейм да? Гор кеңештин немеси менен эле, чечими менен эле чечиле турган маселе да болчу. Мыйзам деле кереги жок буга. Жогоруда өзүм докладымда баса белгилеп кеткенде, ошол мыйзам негизгиси керек болуп атат да. Ошол керек үчүн сиздердин астыңыздарга келип ушул өтүнүп атабыз, ушуну колдоп берип койсоңуздар. Буюрса, сиз айткан маселе абдан туура. Базарларда чынында эле бир киши кирип кетсе 25 сом төлөп коюп, кечке ошол машинасын коюп коет. Келген кардарга орун жок болуп калып атат. Бул нерсенин баарын жөнгө салалы деп азыр парковкалар боюнча атайын ошо муниципалдык ишканабызды күчтөп ошо ишке киргизип атабыз. Мыйзам болгон күчүнө киргенден баштап жогоруда айтып өтпөдүмбү, 1000 сомдон жеке жактар үчүн, ал эми 5000 сомдон юридикалык жактар үчүн дегенден баштап уже тартип жөнгө салынат эле. Себеби бардык жерде мыйзам күчүндө болуп турган жерде сөзсүз түрдө эле элдердин дагы мыйзам бар деп баягы аткарууга өздөрү түрткү болгонго жакшы экен бул. Ошондуктан сиздерден суранат элек, ушуну бир колдоп берип койсоңуздар, буюрса жөнгө салабыз. Сиз айткан жана базардын айланасындагы жөнгө салууга аны убада берем. Могу жерде азыр биз мыйзамды колдоп беребиз, бирок мындай болуп атат да, биз сиздер алып келген мыйзамды, аларды штраф төлөтүү механизмин кандай ишке ашсын биз көрбөй туруп колдоп берип атабыз да, мындай айткандачы. Буну колдоп бергенден кийин эртең элди какшатып койбойбузбу? Анын механизмин жакшы иштеп чыга албастан, азыр сиз айтып атасыз, эмне көзөмөл кылат, конкретно деле жооп уккан жокмун. Көзөмөл кыла албай, чала көзөмөл кылып бирдеме кылып кайра элди какшатып койбойбузбу? Жөн эле штраф сала берип эле катырат. Арсланбек Абдыкаимович, кечиресиз, именно ушул мыйзамды жолго салгандан кийин параллельно эки жактын иштеп кетүүгө бизге толук мүмкүнчүлүк болот. Бирок негизинен бул мыйзам керек. Азыр максат, бул мыйзамдын максаты азыр
негизи пробканы жоюш, мен буну колдойм. Бирок муногу жана мен айтып кеткен сунушкадагыга жакшылап кийишибиз керек. Себеби 25 сом деген акча аларга эчтеке эмес. Айтып атам го, күнүнө 200 сом төлөп туруп машинасын коюп кетип кала берет да, жумушуна кирип кетет да. Булар эртең менен эрте барат да жумушкачы. А кардарлар кеч барат, түштөн кийин барат. Барса эле место жок. А кардарларга дагы бир элге түшүндүрүп айтып кетишибиз керек да. Эл да туура эмес ойлоп калышы мүмкүн. Дагы эле биздин чөнтөгүбүзгө асылып атат, акчабызды алган атат, тигиндей мындай деши мүмкүн, 100 сом, 200 сом депчи. Бул кардарларга оор келбейт. Себеби кардарлар машинасын 2 километр, 1 километрге коюп пешком келгенден көрө, кардар бул Ош базарга кирсин, Сумга кирсин, комфорт, кайсы гана базар, магазинге кирбесин, кардар эң көп болсо 2 саат эле жүрөт, андан ашык жүрбөйт. Ал киши 200 сом төлөп спокойно чыгып кетет. Зато барса машинасына место болот. Ошон үчүн ушуга мындай серьезный мамиле кылып ушуну ишке ашырышыбыз керек да. Рахмат. Экинчи маселе мынагу шаардын ичиндеги көчөлөрдү өзүңүз да жакшы билсеңиз керек. Эки полосалуу көчөлөргө шаардын ичинде эки жагына машиналарды коюп коюп атат да. Эки машина кенен өтөт, өтө турган жолдордо азыр бир машина өтө албай калып атат да. Себеби эки жегине тең машина коюп коюп атат. Ошо менен кандай күрөш жүрүп атат? Азыркы учурда биздин Бишкекте ошол порталдар менен атайын айып жайына алып барып колдон келишинче аракет кылып баягы күрөшүп атабыз. Бирок эми баягы адамдык фактор деген бар экен чындыгында. Муну менен учурда бизде бир 10 эвакуатор бар. Ошол 10 эвакуатор жетишпей атат. Дагы буюрса планга койдук. Жана жеке жактар менен дагы келишим түзүп, ошол тартипке салганга аракет кылып атабыз. Сиз айткандай башаламан токтотуп чынында кетип калып аткандар абдан көп. Даже ошол эле чоң трассанын бойлоруна деле таштап коюп атышат машиналарын. Ал эмес биздин ошол мусордун челектеринин жанына алып барып токтотуп коюп, мусорду ала албай калган күндөрүбүз да болуп атат. Эми баягы акырындан мыйзам күчүнө киргенден баштап бул жөнгө салынат деген ойдомун. Ооба, буга да серьезный көз караш менен карашыбыз керек да, көңүл буруш керек, себеби аябай ыңгайсыздыкты жаратып атышат да. Үчүнчү маселе, мынагу шаарда сиз билесизби, машиналардын вороталарына жеке менчик үйлөр, офистер, машинаңды токтотсоң дөңгөлөгүңдү жарып коем, лобовойуңду талкалап коем деген жазууларды окуйсуздар, туурабы? Ушул боюнча эмне үчүн мыйзам алып келбейсиңер? Бул жерде жеке менчик ээлеринин укугу тебеленип атат да. Мен ушундай немеге да күбө болгом, бир окуяга. Бирөө машинасын ошентип воротасына коюп кеткен экен, ал киши эртең менен жумушка чыга албай калган, машинасын чыгара албай калган да. Экөө мушташып атканын көргөм да ошол жердечи. Анан мындай ушуга эмне үчүн мыйзам алып келбейсиздер? Жеке менчик аны бирөөнүн коросунун алдына машинасын коюп коет дагы, акырын кете берет. А тиги машинасы менен кире албайт дагы, чыга албайт дагы. Алардын укугу корголбой калып атат да. Эмне үчүн ушул боюнча мыйзам алып келбейсиздер? Бул боюнча Арсланбек Абдыкаимович, негизинен өкмөттүн токтому чыгып, корголордун баарындагы тосмолорду ал эмес жалпы эле бардык биздин мамлекеттик мекемелердеги тосмолорду дагы алуу боюнча чечим чыгып, былтыр тазалап баштаганбыз. Ал эми жана сиз айтып аткандай кээ бир корголордо шлагбаумдарды коюп болуп атат, дарбазаларды коюп болуп атат. Ошолордун баарын азыркы учурда полный ачып тазалап баратабыз шаарда. Атайын УКЗ деген биздин кызмат бар. Ошолор жеринен барып тазалап атышат буларды. Жок, мындай да, сиз түшүнбөй калдыңыз менин суроом. Мына жеке менчик үй, жер үй деп коеюнчу. Анын машинасы кирип чыга турган жол бар да, машина үйүмө кирип чыгат да ал көчөдөчү. Бирок ошонун воротасынын алдына коюп коет да, дарбазасынын алдыначы машинасын коюп кетип калат да. А үйдүн ээси ГАИ чакырса, ГАИ кызматкерлери келет дагы, ага эч кандай штраф жаза албайт. Себеби мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ал жерде ГАИ кызматкерлери келсе да айтат, бул жерде эч кандай бул мыйзам бузган жок, знакты тебелеген жок, знак жок бул жерде. Эгерде остановка запрещен деген знак болсо, мисалы үчүн мыйзамды бузду деп, ал штраф жазмак да. А бирок ушуга мыйзам жок үчүн колдоно албайт да. А үйдүн жеке менчик үйдүн ээсинин укугу тебеленип атат. Ушул боюнча оюңуз кандай? Түшүндүм. Азыр мен жалпы жөнүнөн айтып аткам шаар боюнча. Ал эми жеке менчиктер боюнча чынында буга мыйзам каралган эмес. Бул карап көрөлү. Бул бүгүн аябай керек мыйзам. Ушул жөнүндө бир ойлонуп көрүңүз, ушул боюнча мыйзам алып келиңиз. Бул өнүккөн мамлекеттерде билесиз, бул кандай иштейт? Өнүккөн мамлекеттерде ушундай ага тиешелүү короого бирөөлөр ушинтип машинасын коюп койсо, парковка кылып кетип калса, таштап кетип калса, же жөн эле коюп кетип кала турган болсо, үйдүн ээси каалаган штрафты коет. Ал мамлекет тарабынан бекитилбейт. Каласа $10,000 дейт, каласа $5,000 дейт. Аны ошондой мыйзам жол берет. Теги машинасын коюп кеткен менен үйдүн ээси өзүңөр келишип алгыла деген мүмкүнчүлүк коюп берет. Каласаң бекерге чыгар дейт, каласаң $5,000 ал деген бар да. Эми бизде ал практика жарабайт да, болбойт дагы. Бизде мамлекет тарабынан конкретно эле штрафтын суммасын жазып штраф кылыш керек. Мыйзам долбоорун колдойм негизинен. Рахмат. Рахмат.